Ата-энең сенин каарданып турса, Алла сенден разы болобу? Сен азыр айлык майнаңды бөлүп атасың да, аларга дагы ажыратып бөлүп атасың. Ал эмне кылганың? Аламдан өтпөсө кантип бересиң аларга десе? Ойлоп тур, мына ата-энем үчүн айрыкча мына ата-энемдин өзүнө бериле турган нерсе деп ажыратып койдуңбу? Жок, андай боло элек болсо керек көпчүлүгүндө. Эне сенден талап кылып угуп аткан бир жагымдуу сөздү дагы сенден укпай калышы мүмкүн деди. Бир мезгилдер энелерибиз жашоодо эле тиричилик дедиң, бала чага багышым керек дедиң, үй салышым керек, башка кылышым керек деп талаа түздөп кеттиң. Сени жарык дүйнөгө алып келип, улгайып бутуңа турганча эне сени менен бирге болгон, бирок сен бутуңа тургандан кийин энени таштап тиричилик деп кеттиң. Эне сенин бир жылуу сөзүңө муктаж. Мисалы, талаа түздөп кеткен жаштарыбыз бар. Мүмкүн энелер менен бир айда бир жолу сүйлөшүшү мүмкүн. 2 айда бир жолу сүйлөшүшү мүмкүн. Азыр бизде тавасул, мындай бир байланыш каражаттары жеткиликтүү болгондуктан энелер сенин сөзүңө дайыма муктаж. Ал акыбалын сурап, жакшы сөзүңдү алыс жерлерде болсоң, ал акыбалын сурап телефондон көңүлүң көтөрүп тур. Ал эми жакын болсоң барып батыраак зыярат кылып тур. Ата-эне сени үйдө отурган мезгилде сени күтөт. Сенден бир жагымдуу сөз, сенден бир келип кабар алышын күтөт. Акчаны салып коюп эле жок болуп кетишин кажети жок. Аларга малы дүнө акчалардын көңүлүн көтөрбөйт. Тескерисинче сен аман болсоң, сен алардын көңүлүн көтөрүп, сылык сыпайы сөзүңдү айтып, мээримдүүлүк канатыңды аларга төшөп турсаң, мына ушул аларга өзү жетиштүү болот. Мына улгайган аталарыбыз отурат мына ушул жерде. Булардан сурап көр, сизге балачкаңыздын малы дүнөсү зарылбы десең, жок дейт. Зарыл эмес, өзү менен өзү аман болсо болду дейт. Тиричилик балачкасы менен аман болсо болду. Эл жегенди жесин, эл кийгенди кийсин, эл айдаганды айдасын, өзү аман болсо болду мага дейт булар. Мына ошол инсандарга өзүбүздүн жакшы мамилебизди, мээримдүүлүк канатыбызды төшөп, мамилени жакшы кылышыбыз керек. Эненин баласын көтөрүп, кыйналып, төрөп, аны 2 жыл бою эмизип багышы. Эненин эмгектерин караңыздар эми. Кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылык көрүп, алсыздыктын үстүгө алсыздык көрүп 9 ай бору сени көтөрөт. Анан 2 жыл сени эмизет. Кур'ан сүрөттөгөн эң назик көрүнүштөрдүн бири бул көрүнүш жүрөктү Аллахка, андан соң ата-энеге ыраазычылыкка толтурууга чакырат. Эң биринчи жүрөктү Аллага болгон сүйүүнү толтур. Аллага болгон кулчулукка толтур. Себеби иманды берип аткан Алла. Андан кийин ата-энеге болгон ыраазычылыкты, мээримдүүлүктү толтур жүрөккө деди. Исламда ата-энеге жакшылык кылуу адамды Аллахка каршы күнөөгө чакырбаса дайыма улантууну милдет кылат дейт. Мына, ислам дини ата-энеге жакшылык кылууну дайыма улантууга не кылат? Буйруп келет деди. Аллага каршы болгон нерселерге гана, Алланын ибадатына, Аллага күнөөкөр болгон иштерге эле ата-эне сени буйрубаса, калган нерседе бүт барын ал милдеттерин аткарууга милдеттендирилгенсиң. Ата-эненин бардык айтканын кылган акылуусун сен. Барын милдетин аткарышың керек. Бул сенин милдетиң болуп аталат. Эгер ата-энең сени Аллага күнөө болгон иштерге эле буйрубаса, сен дайыма анын айткандарын аткарганга милдеттүүсүң деди. Чынында ата-энеге жакшылык кылуу Аллахтан коркуунун эң улуу белгилеринин бири болуп аталат. Такыбалыктын белгиси дейт. Ата-энеге жакшылык кылуу дагы такыбалыктын белгиси деди. Ата-энеге жакшылык кылуу дагы сенин Алладан коркконуңдун белгиси болуп аталат деди. Ыйманыңдын чынчылдыгынын белгиси болуп аталат деди. Мына эң улуу даражаны коюп койду. Жогорку даражада сенин такыбалыгың ата-энеге болгон мамилеңден белгилүү болот. Сенин ыйманыңдын чынчылдыгы ата-энеге болгон мамиледен аныкталып чыгат деди. Демек Аллах Таалага кулчулук кылуу милдеттүү, андан кийин Алланын берген нематтарына шүгүр кылуу милдеттүү. Андан кийин ата-энелерибизге дагы бизди жарык дүйнөгө алып келип, жакшы тарбия берип, жедирип ичирип, бойго жеткирип, бутуңа турганга чейин сенин жаныңда турган ата-энеңе жакшылык кылууга ислам дини үндөп келет. Аларга мээримдүүлүк менен моюнсунуп, мээримдүүлүк канатыңды созгун деди. Жакшы сөзүң болсун, мээримдүүлүк менен мамиле кылгын деди. Демек Аллахтын кабыл алуусунун ачкычы ата-энени сенден ыраазы болушу деди. Сенден кандай амал болбосун, ибадаттын кабыл болушунун шартына дагы ата-энеңдин ыраазылыгы аябай бир чоң роль ойнойт деди. Ибадат кылып атасың, ихсан кылып атасың, садака берип атасың, зекет берип атасың, ибадаттын түрүн аткарып атасың. Алланын алдында кабыл болуш үчүн дагы бир шартты коюп койду. Ата-энеге жакшылык кыл, ата-энең ыраазы болсун, сенден кабыл болот деди. Алардын наразычылыгы чоң жоготуу болуп аталат. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы деди. Алланын каардыгы ата-эненин каарлыгында деди. Андыктан сен биринчи жаратканын Алланын ыраазылыгын талап кылып аткан мезгилде ата-энеңди дагы ойло, ата-энең ыраазыбы сенден? Андан кийин Алла ыраазы болот сенден. Ата-энең сенин каарданып турса, Алла сенден ыраазы болобу? Жок. Ата-энең сенден ыраазы болсун, Алла дагы сенден ыраазы болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-энеге баш ийбөөнү эң чоң күнөөлөрдүн катарына кошуп, аны Аллага шерик кошуу менен катар алган дейт. Ата-энеге ак болуп кетүүдүн күнөөлүгү Аллага шерик кошконго барабар деди. Аябай бир чоң күнөө болуп аталат деди.
Ата энеге жакшылык кылуунун түрлөрү сансыз. Бул жөн гана жазылган сөздөр же жиберилген белектер эмес. Бул туруктуу камкордук, мээримдүүлүк, коштоп кубаттоо, алардын абалын ар дайым сурап туруу дейт. Ата энеге жакшылык кылуу чектелген эмес дейт. Бир нерселерге байланган эмес дейт. Аябай түрү көп бунун дейт. Жакшы сөзүң дагы ата энеңе жакшылык болуп аталат. Мээримдүүлүк канатыңды төшөп койгонуң дагы ата энеге жакшылык болуп аталат. Бунун саны жок дейт, аябай көп дейт. Бул алар чакырганда дароо жооп берүү, муктаждыктарын сурабай туруп аткаруу дейт. Мына ушул ата энеге болгон жакшылыктын катарында алар чакырганда чакырыгына жооп берүү дагы аларга жакшылыктын белгиси дейт. Муктаждыктарын сурабай аткарып туруу дагы керекпи, керек эмеспи деп сурабай туруп муктаждыктарын чече бересиң. Муктаждыгы барбы, жокпу аткара бересиң. Мына ушул нерсеге муктажсызбы? Ушуну аткарып коеюнбу, ушуну өтөп коеюнбу, ушуну берейинби деп сурап отурба. Керек дедиби, аткарып кое бер. Ачык сөз айтпаса дагы, сага мында айландырып айтса дагы түшүнүп туруп аткарып кое бер. Кайра такып сурай бербе. Пайгамбарыбыз хадисте айтты, сен өзүң дагы, сенин колуңдагы мал үйдүнүң да атаңдыгы деген. Не дейбиз эми буга? Сенин колуңдагы мал үйдүнүң каалаганча иштетет. Ташамай яка эмбактан десе ташай бересиз. Өлчөмүн сурап отурбайлы, колдон келишинче. Жакшылыктын белгиси. Алып барып келди, алып барып келе бересиз. Болдубу, жетиштүүбү деп сурабаң. Бирок ата эне дагы сени ойлойт. Болгонун таштай бер дебейт ата эне. Туурабы? Мына аталар отурат. Мал үйдүнөң бар меники, сен дагы мал үйдүнөң дагы меники. Барын мага өткөр дебейт ата эне эч качан. Кой балам, бала чакаң менен аман болсоң болду дейт ата эне. Мына эртең, балам, балалуу болгондо билесиң дегенде, балалуу болгондо билебиз иншалла. Балдарыбыздын алдында улгайып чоңойлу, ошондо билебиз ата эненин кадырын. Андыктан улгайып бала чакаңдын алдында картайган мезгилге жетип аларга муктаж боло электен алдын аларга жакшы тарбияны берип кой, иншалла карыгандай ийгиликтер сеники. Ата энеге жакшылык кылуудун эң чоңу деп атат, эң улуусу. Өзүң канчалык бийик даражаларга жетсең дагы, аларды жогору коюшуң керек dedi. Мүмкүн сен бир жерде шефсиң, бир жерде амир болуп шайлангансың, жетекчи болуп шайлангансың. Адамдардын алса кадырың бийик. Бирок ата энеңдин алдына барганда ошол кадырыңды ата энеңдин жанында колдоно бербегин. Канчалык бийик даражага көтөрүлүп кетпе, ата энеңдин алдында дагы эле жаш баласың сен. Түндө мисалы, саат 1-2-гече калып кетсең бир мезгилдер. Ой балам, каякта жүрдүң деп уктабай жүргөн ата энелер. Эми чоңоюп калдым ата апа. Кыжалат болбой уктай бербейсиңерби? Келем десең, не дейт? Ой балам, сен канчалык чоңоюп калбагын, дагы эле биздин көзүбүзчө дагы эле 1 жашар 2 жашар баласың дейт. Ата эне мына ушундай жамаат. Иншалла эртең биз дагы балдарыбыздын алдында улгайган мезгилде ата эненин кадырын билебиз. Алардын алдыга өтпөсө, убактыңды тарт кылбоо, тескерисинче эң кең убакты аларга арноо, алардын муктаждыктарын биринчи орунга коюу дейт. Канча убактың тар болсо дагы, ошончо убактың тар болуп атса дагы ата энеден кабар алып тур. Мүмкүнчүлүк болуп ишиңден бошоп калган убактыңды ата энең көзү тирүү болсо ошолор менен өткөргөнгө аракет кыл деди. Бунун дагы кадырын билип каласың. Эгер алар карып, алсыз болуп калса, билгин аларды караган ар бир көз ирмем 1000 деген кошумча нафил намаздардан артык деди. Караңыздар эми. Алар карып калган мезгилде сен аларды карап, сылык сыпайы сөзүңдү айтып аларга мээрим төгүп карап отурганың 1000 деген нафил рекет намаз окугандан дагы артыгыраак деди. Буларды карап отуруу. Алар тирүү кезинде мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. Анткени кийин алардын кабырынын жанында отуруп, өткөн нерсеңди өкүнүп калууң мүмкүн деди. Тирүүлүгүнүн кадырын билгин. Эртең аламдан өтүп кеткенден кийин кабырына барып, ыйлап, тирүү кезиңдин кадырын билбепмин деп аттын кылып көз жаш кылып төгүп ыйлап калбагын деди. Тирүү мезгилде кабарын ал. Ата энеңди дайым эле тирүү кезинде урматтап, сыйлай берип, аламдан өтүп кеткенден кийин сый урматыңды токтотуп койбогун. Алар аламдан өтүп кеткенде дагы сенин сый урматың болуп турсун аларга. Аларга жакшылык кылып, аларга сый урматыңды көрсөтүп тур аламдан өтүп кетсе дагы. Аламдан өтүп кетсе дагы сенин жакшылыгыңа муктаж алар. Сенин жакшылыгыңдын даамын татып турганга ылайыктуу инсандар. Мейли тирүү кезинде сен жакшы сөз менен, малы дүнүйөң менен, кабар алып бир мээримдүүлүк канатыңды төшөшүң менен, башкасы менен алардын ал акыбалын сурап турушуң керек, жакшылык кылып турууң керек. Эми аламдан өтүп кеткенден кийин аларга дагы жакшылыкта эстеп дуа кылып турушуң керек. Дайыма дуа кыл аламдан өтүп кетсе. Салих пенделерден ушундай бир риваят келет. Бир адам бирөөнүн колунда айлык иштейт. Анан айлык алып калган мезгилде айлыгын алып туруп эсептеп бөлүп чыгат. Муну үйдөгү чыгымдарга, мисалы, услугаларга деп коелу. Аны бөлүп чыгат ажыратып. Айлыктан атайын. Услугаларга мынанча сумма деп бөлүнөт. Үйгө, балдарга продуктуга мынанча деп бөлөт. Өзүмө мынанча керектелет деп аны бөлөт. Анан муну ата энеме деп азынча бөлөт. Анан жанында турган адам, мен билем бир нече жыл алдын ата энең өтүп кеткен аламдан. Сен азыр айлык майнаңды бөлүп атасың да, аларга дагы ажыратып бөлүп атасың. Ал не кылганың? Аламдан өтпөсө кантип бересиң аларга десе?
Алар өтүп кеткенден кийин мен алардын артынан ушул акчаны ихсан кылып дагы жакшылык кылып турайм деп атайын айлыктан бөлүп ажыратам деген экен. Караңыздар эми, ааламдан өтүп кеткен ата энеси да айлыктан ажыратып атат. Ошолордун атынан ихсан кылайын, ошолордун атынан садака кылайын, ошолордун атынан жетим муктаждарга жардам берейин, аларга соогу жетип турсун деп айлык майынадан ажыратып коюп атат. Азыр ата энебиз ааламдан өтүп кеткенден кийин айлык эмес миллиондогон акчаны кармайсың. Ошону сизден бир 10 000 сомду же 1000 сомду ажыраттыңбы мисалы ата энең үчүн? Ойлоп туруп мына ата энем үчүн айрыкча мына ата энемдин өзүнө бериле турган нерсе деп ажыратып койдуңбу? Жок, андай боло элек болсо керек көпчүлүгүндө. Ата эне ааламдан өтүп кеткен сени артынан дуа кылганга, капилетте калтырып койгонго себепкер бу дүйнө. Ата энең ааламдан өтүп кетти, соодаң жүрүшүп, байып, кыйын болуп кеттиң, ата энеңди унутуп калдың. Ата энеңе дуа кылуудан капилетте калтырган дагы дүйнө сен. Эми эсиңе кел. Дүйнөдө көзү тирүүндө эле жакшылык кылбай ааламдан өтүп кеткенден кийин дагы жакшылык кылып турушубуз керек. Колуңдан келишинче ихсан садакаларды бер ата энеңдин атынан. Элдерге пайдасы тие турган нерселерди, садака жарыяларды кылып кой иншалла. Ошолорго сооптор тынбай жетип турсун. Андыктан жамаат мен айтам, келиң ата энелерибизди тирүү кезинде сыйлайлы, көзү тирүүндө. Ааламдан өтүп кеткендер болсо, ааламдан өтүп кеткенде дагы артынан дуа кылып туруп сыйлап турайлы. Алардын жакшылыгын көрдүк, алардын жакшы тарбиясын көрдүк. Улгайып биз мына ушундай даражага жеткенге мына ошолор себепкер. О, сен кыйынчылыктардан оолак болуп жүргөнүң ошолордун кылган дуасы себебинен оолак болуп жүргөнсүң. Андыктан келиң, көзү тирүүндө эле сыйлап калып, өтүп кеткенден кийин сый урматты, жакшылыкты токтотуп койбойлу. Ааламдан өтүп кеткенден кийин дагы алардын атынан дуалар кылайлы, ихсандарды берейли атынан, садака жарыяларды кылайлы. Мына ошолордун бардыгы Аллах Таала тарабынан ата энеңизге соогу жетип турса, ахирети дагы иншалла абат болот.